Нокен районунда жайгашкан Кеңсай автожол көзөмөл өткөрүү пункту мындан 15 жыл мурун бир тараптуу жабылган болчу. Эки мамлекеттин президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн алкагында эки элдин ынтымагын жакындатуу максатында бүгүн кайрадан эки тараптуу ачылды. Күнү түнү иштеген эки тараптуу эл аралык макамдагы бекеттин ачылганына коңшу эки элдин кубанычы чексиз. Мына бүгүнкү күнү жакшы кубанычтуу күн. Эки мамлекеттин ортосунда мындан бир топ жыл мурун жол тозулуп калган жолубуз ачылып, ушу курстанчылыкта келип ушул жерде азыр көбөлүп турабыз Кудайым. Мына ушу жолубуз ак жолтой болсун балдарым. Ушул эки элге жакшы кызмат кыла турган ак жол болсун. Бул акыркы түбөлүккө чейин элге кызмат кылсын. Эми Кеңсай автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу жарандар паспорт каражаттары мамлекеттик чек арадан өтө алат. Ошондой эле жүктөрдүн, товарлардын жана жаныбарлардын өтүшүнө уруксат берилген. Жол жоболоштуруп өткөрүү бекетинде жалпы техникалык жабдуулар автоматташтырылган. Мында 16 катар жүргүнчүлөрдү өткөрүү үчүн ыңгайлуу шарттар жаралган. Көзөмөл өткөрүү пункту чек ара кызматынын мониторинг борборуна да туташтырылган. Ал аркылуу онлайн режимде ар дайым аскер кызматчыларынын ишмердигине жана өткөрүү пунктундагы жагдайга байкоо жүргүзүлүп турат. Пропускного пункта Кеңсай автодорожный. Здесь находится. Өткөрмө бекетте 16 катар тейлөө шарты түзүлгөн. Протоколдук негизде бизге берилген шарттуу тейлөө боюнча бир жаранды 1,5-2 минуттан ичинде текшерүүдөн өткөрөбүз. Мындай шарт жарандарды ылдам тейлөөгө ыңгайланган. Согласно наших руководящих документов. Эки тараптуу каттамдын ачылышы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык кызматташтыктын жогорку деңгээлин көрсөтүп, экономикалык соода-саттык, маданий байланыштарды бекемдөө максатын көздөйт. Өзбекстан Республикасынын Үчкоргон аймагындагы Үчкоргон посту, ошондой эле Кыргызстандын Нокен районундагы Кеңсай постунун чектеш аймагындагы өткөрмө бекетинин бүгүн ачылуу аземи болууда. Мында жалпы эки элдин достугун ширелткен бүгүнкү ачылуу иш-чарасы эки элдин достугун бекемдеп, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана Өзбекстан Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевдин күчтүү саясий эрки чечкиндүүлүгү менен ишке ашууда. Мамлекет башчыларыбыздын Кыргыз-Өзбек чек арасындагы өткөрмө пункттарынын жөндөмдүүлүгүн жоготуу зарылдыгы тууралуу бирдиктүү пикири ушул объектти бүгүн ишке киргизүүгө алып келди. Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн Үчкоргон көзөмөлдүү өткөрүү пунктун кайрадан ишке киргизүү боюнча алып барган масштабтуу ишин белгилеп, Кеңсай көзөмөлдүү өткөрүү пунктун курууга көмөк көрсөткөндүгү жана бул долбоорду ыкчам түрдө ишке ашырууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Saylar bilan alkışlab qo'yamiz. Lekin daryoni u yuziga qaraymiz, u yuzida qirg'iz, bu yoqda o'zbek bir-birining intizorida. Үчкоргон дарыясынын аркы өйүзүндө кыргыз туугандарыбыз жашап, бирок 10 жылдап туугандарыбызга каттоого мүмкүн болбой кыйналып жүрдүк. Эзелден кыз алышып, кыз беришип жүргөн бир тууган элбиз. Бекеттин ачылганына Mana yangi aka-baka o'tadigan yo'llar ochilib, postlar Эки элдин достугу улана берсин. Көптөн күтүп тилеген максатыбыз эле. Мамлекет башчыларыбыздын таасирдүү чечимдери ишке ашып, элибиздин ынтымагы бекемделип келүүдө. Кеңсай автожол көзөмөл өткөрүү пункту сутка аралыгында 11 миңден ашуун адамды үч транспорт каражатын өткөрүүгө жөндөмдүү. Анын ачылышы Достук автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу өтүп жаткан жүктөрдүн агымын азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт. Эскерте кетсек, учурда Жалал-Абад облусунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде Маданият, Баймак, Жалал-Абад жана Кеңсай автожол өткөрүү бекеттери иштейт. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан.